Bizde konukta albatta Шрек эмес, Болсунбек Ыстакеев. 120 кой дегендер азыркы учурда эми ойнолуп атабы же ойнолбой жок калды? дейм. Жок. Себеби андайды койгонго бир дух да жок да азыр. Себеби дух керек болуп калган коомдо жашап атпайлык го. Анан азыр элге таянып туруп айтып алсаңчы. Анан жооп бере турган нерсе болуп калса, жооп бере турган болуп калса, ким коргойт? Көп эле чындык сүйлөгөндөр корголбой эле камалып кетип атпайбы? Азыр биз болсо ушу Кыргызстан мага окшоп толуп кеттик да. Анан кичине арыктай эле футбол ойноп атпайлык көрүп атабыз. Кайгырсаң деле ал кайгың укпайт, кайра шылдындайт. Ыйласаң деле андан көрө ошондой жыргал ошонуку дей беришет да. Ошондой болгум келет негизи. Баардык бала атаны мактайт го. Ошон үчүн да жанагы атанын көзү өткөндө жуунтат го. Жуунтканда дагы балдарын жуунтат экен да. Эмнеге дегенде атадагы кемчилдикти бала эч кимге айтпайт. Кимди катуу сагынып жүрөсүз? Охтан көрүү, сен жаман сонун суроо бердиң го. Же чындык ойдам ойлонбогон сонун суроолор берет экен. Кимди өтө катуу сагынып жүрөсүз? Өтө сагынган жокмун да, сагынгандар бар. Өтө сагынып. Кандай сонун адамдар бар да, кийин жашооңдо жогоруп кетет. Эми жашоо шартта ар кандай болот. Ошо сагынып калсаң да, эмне кылат экен? Деп өзүнчө күлкүлүү окуя болсо. Мен азыркы жашоодо устатты сагынам. Анан жалпы мен эле эмес, кыргыз эл деле сагынат. Чоң ажын сагынса керек. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Сиздердин назарыңыздарда Exclusive Life подкасты старт алды. Сиздер менен бүгүн мен Мирлан Муратов болмокчумун. Адаттагыдай бизде да конокторубуз бар. Бул дагы коногубуз чындыгында чыгармачыл, куудул мырзалардын бири. Бизде 5G эмес, Шрек дагы эмес, эч ким эмес жөнөкөй Токтогулдун мырзасы Болсунбек Ыстакеев. Assalamu алейкум. Алейкум ассалам. Оригиналы деген. Оригиналы, Кличкасы жок, оригиналы деген. Кличкасы жок. Кош келдиңиз Рахмат. биздин студияга. Рахмат. Биздин бир чакыруубузду жок дебестен кабыл алганыңызга рахмат айтабыз. Эми кошуна турсак бат эле келебиз. Жакшы экен. Болсунбек мырза, бүгүнкү эфирде мүмкүн болушунча мен сизге актуалдуу темалардан, актуалдуу суроолордон бергенге аракет жасайбыз. Албетте, эфир бүткөндөн кийин мына жерин кыркып салбайлыбы деген сөз болобу, болбойбу? Эми өтө эле саламдап кетсе кыркыш керек да, мисалы үчүн. Анткени биздин көрсөтүүбүз Эмеге туура келбей калса кыркып коюш керек да, мисалы. Мүмкүн башкалардын эмесине туура келбей калса кыркылыш керек. Анан туура болуп аткан болсо кыркылыштын кереги жок. Туура эмес болсо кыркыш керек. Ооба. Туура эмес болсо Туура эмес болсо анда лишний жерин кыркып коюш керек да. Туура болсо кете берсин анда. Кайчы тийгизби анда? Бирок учурда түз эфирдебиз. Болсунбек Ыстакеевдин азыркы болуп жаткан түз эфирдеги маегини биз сөзсүз түрдө кыркпайбыз. Макулсузбу? Макулбуз. Болсунбек мырза, учурда куудулдардын арасындагы кризис. Өткөндө мен Союзбек мырзаны чакырганмын. Ошондо айтып калган, учурда бизде куудулдарда өтө кризис болуп атат депчи. Чындыкка дал келеби? Ооба, ошол жерде эле көз менен көргөнүн айтты да. Кризис болуп атканы кризис. Неге дегенде негизи кумтөр жабылып калган биздеги кумтөр. Киши 20 ай узап кеткенден бери эле көп эмеде айрыкча ушу куудулдар арасында сатирадан кризис болуп атат. Жаңы тамашалардан кризис бар. Себеби товар жок болсо эле эмнени айтат деген. Ошон үчүн кайталап айтып атышат да. Ишенем. Бар. Эми
эмне кылыш, мындай айласы барбы, мындай издеп таап бир Айласы ушул убакытка чейин Рахман Разыков агайыбыз кармап турганы чындыкка дал келет экен да. дал келет. Аны коомчулук деле ушундай айтат го. Биз эмес, коомчулук көзүнө көрүнүп аткан эмес. Ал кишиден башка эч ким жок деңизчи. Жок го дейм, болсо гана жазбайт берем дегиче. Жок да. Бирок баягы башка түштө байтал жорго дегендей, ал киши жок болсо дагы баягы улуу элдин урпактары экенбиз деп ары бир акырындан жиптин учу чыгып, өзүбүзчө аракет кылып, тапкан мээнетибизге жараша айтып атабыз эми. Анан укмуш кылып бердик деп аткан жерибиз жок, бирок колдон келишинче болуп атат баардыгы. Ушундай. Бирок Рахман Разыков агай болгондо саясатты чагылдырчу. Ооба. Азыр барбы ошол? 120 кой дегендер азыркы учурда эми ойнолуп атабы же ойнолбой Жок го калды? дейм. Жок. Жок. Себеби? Андайды койгонго бир дух да жок да азыр. Себеби дух керек болуп калган коомунда жашап атпайлык го. Анан азыр элге таянып туруп айтып алсаңчы. Анан жооп бере турган нерсе болуп калса, жооп бере турган болуп калса, ким коргойт? Көп эле чындык сүйлөгөндөр корголбой эле камалып кетип атпайбы? Азыркы учурда. Анан билбейм, акыл эси бар адам көрүп туруп эле үлгү алат болуш керек. Болсо айтып жүрсөң көп эле нерсе бар айта турган. 120 койду ойногон кодулар ким болчу эле? Тынар Курбанаев менен Борончу Кудайбергенов. Азыр ошол кишилер дагы ойноп атышабы ошол темадан? Алар деле чөтө тырмактары мокоп калгандай. Себеп? Билбедим эмнеге. Эми ал бизден агаларыбыз да эмнеге айтпай калдыңар деп барып айта албайбыз. Улуу кишилердин көзү кыргыз немеси бар го. Улуу киши да деп коесуң, ошондой улуу киши да анан. Билбейм эмнеге мында чагылгандай аларда Аллахтагыдай сөз жок аларда деле азыр. Экөө Борончу байке менен Тынар байке Айса деле жумшак, жымсалдап мындай айтып атышат. Анан мындай мурункудай острый болуп тыз деп тире турган. чучукка жеткизе турган жок. Тамайлар жок. Пока элекмин да соңку жылдары. Сиздерде да жок. Бизде деле жок. Бизде деле кошуп жүрөйүн дейсиң, бирок айттым го, кооптулук бар. Коркуп каласыз. Коркуп калганда эмне? Биз эмес көп эле кишилер коркуп калдыбы деп бизден башка деле. Ошол. Эмне кылуу керек? Сиздер эми чынында айтканда жок тема. Эмнеге тема жок? Мисалы. Тема толтурады. Мисалы. Болгону ошону көрө турган көз керек да. Бардык жерде юмор бар. Издеген кишиге ал эч кандай кризис деле эмес. Бир саясат жөнүндө юмор айтып бериңизчи. Мен отуруп күлөйүнчү бир жыргап. Отуруп күлөйүн? Ооба. Шашпай күлөйүнчү мындай. Саясат жөнүндө саясат күндө юмор болот атпайбы? Кудайдын луттугу менен юмор болот. Мен баягы эме жөнүндө айтканым уктуң беле? Кыргызстан 33-кө чыкканда бир адамга салыштырып, организмге салыштырып айтканым уктуң беле? Жок. Камайсыңбы? Жок. Мисалы үчүн Кыргызстан эми негизи улуу элбиз, көп жылдык тарыхыбыз бар экен көп жакта, бирок азыркы жаңы көз караш менен биз эстерден бөлөнгөн эле жаңы мамлекет болду кой. Биз деген балакай мамлекетпиз деп айттылы эле илгери. Ошондон бери карап көрсө, мындай эми кудулдун көз карашы менен да анан канча президент өткөрдү? 6 президентти башынан өткөрдү Кыргыз эли. Анан 33 жылдын ичинде. Бирок 33-кө чыккан ошондо төлөгөн баланын кулк мүнөзүн карап көрсөң, ошо падышалар эл башына келген сайын ошол эле элдин мүнөзү ошо падышаларга мындай окшошуп турган да. Ага мындай аргументтер менен келтирсе болот. Мисалы үчүн Акаевдин убагында биз жаш Кыргызстан болчук. Жаңы Кыргызстан, наристе, билесиң ал кезде Гүмпомоштун ордуна не берет эле? Жанда пенсия пособиянын ордуна. Продукты. Кургак чай турабы? Ооба. Жолу, ал эмне кереги бар, бирок берчи, алчык, биз ал кезде эмнеге деп сурай албайт элек. Себеби жаш болчук да. Кантип сурайсың? Анан эле Кыргызстан 14-кө чыкты. Уже переход возраст алмашып кетти. Экинчи падыша келди. Экинчи падышаны билесиң, кичине мындай
erkeklik мүнөзү көбүрөөк киши болчу ал андай. Муштум менен баарын көрсөтүп турган ошол кезде мындай балада переходный возраст болду да Кыргызстанда. Бардыгы мушту менен чечти. Любой маселе мушту менен чечип калдык да. Анан эле Кыргызстан 19 жашка чыккан дагы алмашып кетти да. Анан бир сүйүүгө кабылды Кыргызстан. Бир кыз менен сүйлөштү акыркы. Бир жыл жарымдай сүйлөштү дагы. Сүйгөнүнө жетпей калды атаң көрөөр. Ичип кеттик го. 6 жыл соктук атаң. Анан эле бир ичип жүрдү. О, бул son zaman болду го жырга. Сопро менен сопро алып жүрдү ичип жүргөндө. Эми ким алып жүргөн бе бирок ошол кезде ошо элдин мүнөзүн айтпайм. Ошол киши эле эл дагы жыргап жүргөн да. Как ошондой бир сонун майрам болуп эле эч бир мындай эмеси жок элечи. Анан көчүп бара сүрөт дегенде шарт эле бир моментте ыйманга келдик. Сразу намаз окуп эле женекөй эле болуп эл менен кошо чартердик рейстер менен учуп. Анан эле дагы алмашып кетпеди. Азыр биз болсо ошо Кыргызстан мага окшоп толуп кеттик да. Анан кичине арыктай эле футбол ойноп атпайлык көрөт. Ошол мүнөзү окшош. Биздин тарых менен, соңку тарых менен 33 жаштагы Кыргызстандын басып өткөн жолу окшош. Болсонбек мырза, кээде ойлоносузбу, мүмкүн мен куудул болбой калсам? Эмне болот элем деппи? Эмне болот эле эмес. Эмне боломун келечекте. Эми ачык айтканда азыр куудулдарды көрүп атабыз. Тамадалык менен. Тамадалык той токтоп кала турган болсо куудулдук. Куудулдук дагы көп деле бир актуалдуу каражат алып келбей атат учурда. Мүмкүн сизде дагы бул жагыңызда бизнес деген бир мындай да. Ар бир нерсенин өзүнүн доору бар да. Ооба. Тулпары тушунда гүлүк күндө деп коет. Мисалы үчүн ошо илгери чоң ак сакал куудулдарыбыз, ошо Асанкул ак сакалыбыз менен Келдебек ак сакалдарыбыз бар кезде кыргыз эли ошо куудул деген сөздү түшүнгөн эмес да. Ушул эки эле киши күлдүрөт деп ойлогон да. Анан кийин Аралаш деген куудулдар 90-жылдар агып келген ал ошо. Ушундай да куудул болот турбайбы деп эл уже эме кылды, ага өттү. Андан кийин кайра ал доордун да эмеси бүтүп, алар да уже көргүсү келбей калган кезде 5-лик деген бир доору келди. Аны билесиң. Видео кассетасын видик залдарда көрсөтчү. 5 сомдон коюлуп. Сон чыккан. Өтө катуу чыккан. Ал доорлор бүттү анан. Андан кийин тамашо деген өзүнчө бир күйөө менен күлкүнүн ортосунда бир кыскача стандартта бир күлкү тобу келди. Ал өттү мына. Андан тышкары эми куудулдардан тышкары аны доорду айтам да. 80-жылдардын Кыргыздын кинонун доору болгон турабы. Азыр эми андан бери Кыргыз киносу токтоп туруп аз доору башталды го кайра. Кайра доору. Ошол сыяктуу кайра доору келгенде эле бул өнөр кайра жаңыланып, кайра кете берет. Себеби бул элдин жаратылышында бар өнөр да. Мынан элден бери ажырата албайсың баары. Туура. Чындык. Анан эгерем билбейм качан кыргыз куудулду укпай калган күнү анда куудулданбай калабыз да. Мүмкүн ал доор келгичекте Болсонбек Стакеев 55-ке чыгып калар. Мүмкүн. Азыр эми бат эле болуп калып атат го, илгеркидей болуп. Көрөбүз деп эле, көрөсүң деп калдык го уже бул жерде айтып эле. Болсонбек Стакеевде негизи куудулдук өнөрдөн башка эмне бар, тамадалыктан башка? Бизнес тармагы же эмне деген? Мен бизнес кылбайм. Мен бизнес кылып бир көрөгөм. Ошондон кийин такыр бизнес дегенди жүрөгүм түшүп калган. Бизнес кылыш үчүн өзүм кичине мындай эме керек экен. Мындай бир кандай десем, катуураак жүрөк керек экен. Мен жүрөгүм билесиң, жумшак. Мен бардык нерсени жүрөгүмдөн өткөрөм да анан. Кыйналып кеттим, бир ай аралаша коюп эле анан кайра өз эмелерине берип оюна чыгып кеттим. Эмне бизнес эле? Көмүр бизнес. Бул бир жакын дос балдарыбыз ушул кыргыз көмүр ишканасына барып калган. Бакем, мындан башка да иш кылып кой дем бар. Темчтик жолу менен айтам. Эмне кылалы? Ой тигинде мындай мынча көмүр бар, мынча эткезиң. Мынжактан КамАЗың болсо алып барат эткезиң, мынча эткезиң. Ишкана эми кызыктырышты. Көрсөтөр сүйлөшүп алышыптыр. Осунду бир кызыктырып көрөлү да. Эмне кыламыз эми? Оңой болду да менин кыла турган ишим. Болуптур дедим. Аралаштым, аралашып эле
мен өзү негизи любой нерсени кармаган адамда чымчылап учунан кармабайм да сразу эле толтура Чакалап. чак кармайм да анан кармап кирип барсам что-то аябай оор экен. Мен өзүм эле ишим кылып атам, бирок жаман оор экен да. Уже жүрөктөр сыгылып кетти. Улам бир мурда бир 3-4 киши менен сүйлөшө турган болсо, 10-15 киши менен тим эле ушундай сүйлөшүп анан көтөрө албай кеттим. Акыры мен айланайын, сен муну ал, сен муну, mana men бүттүм, мен ушуга ыраазымын, силер ойной бергиле оюнуңарды. Ойнобойм деп чыгып кетип калдым. Өзүңөр ойноп алайын. Азыркы учурда Союз мырза концертин берди. Акыркы 3-4 жылдан бери. Биринчи жылдары 1 жылда 1 жолу койду, экинчи жылы 2 жылда 2 жолу коюп, азыр эми 1 жылда 2-3 жолу койгонго аракет жасап атат да. Эми Болсунбек мырза качан өзүнүн концерттерин эми жылына канча жолдан берип баштайт дегендей? Жылына да бирден концерт берем го. Жылына бирден концерт берем. Анан быйыл Ильяс экөөбүз койдук. Токчулук, жокчулук деп, себеби экөөбүздүн физикалык турпаттарыбыз. Аларык. Ушундай бир тамаша кылып, мындай анан 2 кишилик кылып экөөбүз эле концерт койдук. Ушу өзгөчөрөөк кылалы деп. Коебуз. Неге бул жумушумуз сыяктуу эле кабыл алам. Отчеттум болуш керек. Сөз элдин алдында бирдеке айтыш керек. Анан бул да аздык кылып атат. Жаңылык жок болуп атат. Жаңылык жок. Мен деле бизде эле экен десең, баардык тармакта жаңылык жок экен. Азыр эл жаңылыкка сусап турат. Неден бул? Бүткүл жерсене жаңылык. Билбейм, же бирдекени башталса эле кайра эскирип калат да сразу эле. Байкап атасың да. Ооба. Дейт да, болду, эскирип калат бүт. Качан деп көрбөй коюп, жаса мындай капарын албай деле коет да мындай. Ушундай бир жаңылык керек болот. Агымдар келчү эле. Азыр ушу кинонун доору келип, маданият жагында. Башкалар эме болуп атышат. Билесиңби, бир кезде эстраданын доору келип. Ооба. Султандар, Мирбектер келгендерде айланайык хит барат деген укмуш чыгып буларды. Берки аксакалдарды көрбөй качты го кадимгидей. Ооба. Анан кайра өздөрүнүн көрмөндөрүн табышты. Ушундай бир доорлор келип турат го кыргыз маданиятында, билесиң өзүң эле. Ошол тебетей тегеренип келет эми. Буюрса, Болсунбек мырзаны азыр экрандан көргөндө баардыгы минтип ойлошот да, эми чынында бул Болсунбекте кыйынчылык жок. Кредит жок. Үйлүү, машинасы бар, автоунаасы бар. Бүт баардыгы сонун бул балада деп ойлошу мүмкүн, анткени сиз экранда ошондой көрүнүп атасыз. Элдин өзү ушундай көрүнөмбү? Сен эл катары айтасың да? Ооба да. Чынында эле ошондойбу? Абдан сонун. Мен анда кубанычтамын. Мен ошондой көрүнгүм келет. Жок, көрүнгүм келет эмес. Ошондойбу негизи? Жок, кандай? Кыйынчылык барбы, жокпу? Жок, кыйынчылыгы бар, жыргалчылыгы да бар, азыр айтып берем. Бирок негизги сен айтып атпайсыңбы, изилтилип көз карашты. Ошондой көрүнгүм келет. Себеби баары кайгырсаң деле ал кайгың укпайт, кайра шылдыңдайт. Ыйласаң деле андан көрө ошондой жыргал ошонуку дей беришет да. Ошондой болгум келет негизи. Ооба. Айтак, бул ушундай жашоо. Бул жерде эч нерсе биздики эмес. Бул ээси бар, бул жактын жараткан үстүндө да ээси бар. Ушу деле болуп кетебиз. Бирок көпчүлүк учурда ошол меники деп атып, көптөгөн нерсени, бактылуу нерселерди, жыргал нерселерди сезбей өткөрүп ийишет да. Анан мен сонун кабыл алып жашайм. Эми берки сурооңузга. Туура, кредитим жок дос. Кредитти албайм. Кыйынчылык бар. Кыйынчылык жок, Кудай шүгүр. Эч кандай кыйынчылык жок. Кудай шүгүр. Кудайдын рызкысы экен, рызкыбыз бар үчүн жаратып экенбиз. Мындай эле кете берет эми. Кыйынчылык деген башка да эми. Жашоосуна. Бирок машинам жок, үйүм жок, ал эмне? Обычный нерсе. Өзүм мүмкүн кызыкпай атам окшойм. Кызыксам жанталаша алмакмын. Ушундай эле. Бирок кредит жок. Бирок эч ким айтып кое беруши, эч ким мени кошпогон жанагындай. Банкта бирдеке кылып атканда 4-чү кылып кошуп алат го, ошосын. Мына кошулбайм бирок. Эмнеге Бештипан балдарында кредит жок деп сурайынчы шуну. Эми ар ким ар кандай түшүнүп кабыл алат жашоону. Кредитти да бир убактарын алып көргөнбүз. Анан кийинки моунда азыр исламда жашаткан коомду ал коомго деле негизи адамдын жашоо турмушуна терс таасиринен башка көп пайдасы жок экен. Анан
ансыз делем деп кылса болсо вариант болот экен. Ошон үчүн кылып аткам. Дербес болуш керек. Мүмкүн бардыр балдарда, мен билбейм. Бирок менде жок. Жок, Союзда жок экен. Ошондой. Союзда жок. Союзда айтты, мен кредит кармабайм, албайм. Ооба. Мен кредиттен алыс жүрөм. Демек анда акча бар. Кредитти албайм мен. Албайсыз. Алдырбайсыз да. Негизи, эч Жок, кимге. мен желание жок. Балекетим Кудай сыноо салбасын, сыноо салып калсаң айла жок болуп калат го эми. Ооба. Баягы жашоодо кыйын болуп сүйлөй беришик. Тилиң азабын тартасың да, бирок Кудай сактасын го, бирок негизи дитим жок да, алып эметкенге. Болсунбек Стакеевде куудулар арасында конкурент барбы? Конкурент? Это. Ал конкурент куудулмун деген эле конкурент болуп жүрөт да азыр. Ким? Негизи мага көзгө көрүнбөгөн, бирок билинбеген ага ине болгон менен бардыгы конкурент болуш Ким керек. экөөсүнү? Экөөсү Экөөсүнү айтыңыз. Мына сен айтып атасың Союз. Союз менин конкурентим да мисалы. Эми Союз ал сизге дос. Жок, ал достук досум. Ал өзүнчө. Сен конкурент сурап атасың. Биз Союз экөөбүз доспуз, конкурентпиз дагы да. Баары салыштырып атпайбы? Эң чоң конкурент Союз. Жок, неге мисалы мен. Эң чоң конкурентиңиз кичине ким? деп билбейм, мен бардыгы конкурент мага. Жок. Болсунбек мырза, мындай кылалы. Общий албаңыз. Так этерин айтыңызчы. Ким эң чоң конкурентиңиз? Эми мындай да, мисалы, сен сахнага чыкпайсың да, сахнага Ооба. чыгып атканда любой мынтет да. Кудайым сөзүм жакшы өтүп, элге сиңип, уят болбой, келели деп. Тилеп атпай, уже конкуренттиктен тилеп атат да, уят болуп калбай. Сен чыккандан кийин кудул күлдүрө албай калса, Туура. кайгысы да. Болсунбек мырза, туура, мен аны талашкан жерим жок. Мен бүт эле кудулду конкурент деп ойлойм десем. Мен түшүндүм. Мен түшүндүм. Мен дагы айтайын. Жалпы түрдө албаңыз дейм. Эң чоң конкурентиңиз Ох, это. Ушуну ойлонуп койсом болмок экен. экөө ким? Экөө эле айтыңыз. Жок, мен көп айтпайм мен. Экөө эле. Жок, муну мен конкурентин ойлоп койсом болмок экен. Жок, сиз дагы түшүнбөңүз. Жок, мен түшүнүп атам. Бирок официально муну бөлүп көргөн эмесмин да. Бар да. Сиз эл ушул конкурент ногу деп. Анан мен мына аксакалыбыз мына азыркы орто муундан ылдый айтайынчы, чоңдор аксакалдар. Тынар аке, Санжар аке, Талант акелерден ылдый жагы биздин Бештапандын үй жагында жүргөн куудулдук кылып жүргөн жигиттердин баардыгын мен конкурент ойлойм. Мен көз түрү сахнада конкурент. Анан жашоо башоо ар кимдин башка да. Бирок кылып аткан иши окшошуп атпайбы? Элди күлдүрүп атабызбы? Куудулдуп атабы эл? Конкурентиң да. Ошону мен айтып атам. Ошону мен айтып жатам. Дебейсизби? Сиз жалпы түрдө айтасыз. Баардыгы мен конкурентим деп. Жок. Мен түшүндүрүп атам. Болсунбектин эң чоң конкуренти эки киши ким? Мен салыштырып койбоптум, ойлонуп койбоптум да. Муну конкурентим болсо керек деп. Себеби алар жүнү конкуренттер тегиз ойлонгондугу үчүн мындай ажырата албайм. Бештапанды деле айтчыкпыз. Биз доспуз, бирок баарыбыз конкурентпиз бири-бирибизге деп. Бирок сахнада. Сиздерди Бештапанды мен жөнөкөй эл катары айтайын. Сырттан көргөн адам катары айтайын. Бештапан тобундагы балдарды бул конкурент эмес. Булар конкурент эмес. Буларды биз бардыгыбыз, мисалы мен сырттан көрүүчү катары айтайын. Булар жөн эле бизге аткарып берип, күлдүрүп аткан эле балдар катары, достор катары көрөбүз да. Мисалы, мен Союзбек менен Каныбек Разыков, Ильязды, сизди мен көрө турган болсом, мен конкурент катары көрбөйм. Мен булар достор катары көрөмүн да. Мен анын кандай болбосун ушундай эле сен айтып аткандай баарыбыз доспуз. Бул достук мамиле башка, бирок сахнадагы аткарып аткан нерсең бул конкуренттик эле да. Чыгармачылыкта чындык барбы? Чыгармачылыкта чындык болот. Эмнеге бар? Жок, болот жөнүндө какой-то. Мисалы үчүн Акыркы өткөрүлгөн куудулдар фестивалында чындык менен такталган куудул туурабы? Жюрилер тарабынан айтылып аткан айтасыңбы? Мен эми муну таң көрө мен буга башым тыкпай аткам, көп журналисттер сурап аткан досум. Мен эми көргөнүмү айтам досум. Ошон үчүн сурап атам да, чындык барбы, жокпу? Жок, чындык эл тараптан айтылып атканда досум бар. Бар. Эл тараптан. Бирок анан тиги берилип аткан эмеде мүмкүн жок болушу мүмкүн. Неге? Эми ар ким ар кандай ойлойт да. Буга тартып кой, тиги тартып кой деп. Бирок алар деле чындык болсун деп жашайт иштин баарын. Бишкектеги мисалы үчүн куудулдардын конкурсунда бу жерде аксакалдар эме кылды, жюрилик кылды. Булар ошолордун чечими. Бирок акыйкатта ошол Канат, Нурхаттар акыйкатта номер жакшы болду. Мындай карайсың го мындай көчөгө.
элдин дүртү, кабыл алуусу бул акыйкатта жакшы болду. Достойный болду. Эгер экөө берилбей башка ошол эле кудулдар башка эле бир кудул көрүп койгонда элдер ызылдамак. Тиги алсын депчи. Бул туура эле эл эсеби менен чогуу болду. А Оштогу конкурста досум муну эл шайлады дос. А жерде жетекчилер пайдасы ошо тыйын менен эле камсыздалып ошондой эле каражат тапкан болбосо, а жерде эмете алган жок. Себеби кассага койду, кимиси канча билет алды, ал контролдолбойт. Ал ким канча билет алса, ошо билет ошонун менчиги болот. 200 билет алып туруп, жалгыз өзү кирип отуруп алса деле, ал менчик колунда турат. Ал жерде эл голосовать этти, ошон үчүн местный полия сөзсүз түрдө эмесин табат. Ээсин. Эми куудулар конкурсу болсо, ошол катышкан куудулар катышабы, катышпайбы? Катышып жүрсүн. Жок, негизи. Эмне катышпайт? Үмүтү өчүп калган жокпу? Кимден? Катышуучулардын. Эми мындай да. Чындык бар деген жылда өссөчү, када катышпай койсо болбогон эле. Өзү айда жылда да эмеспи. Почти чоң бир убакыт, узак убакыттарда бир болот да, мисалы үчүн. Мисалы, мына акыркы жолу Жаныбек Алкуловдун конкурсу болсо керек. Ушундай болгондо аралыктар аябай узак болду десейди. Андан кийин агайдык болду, канча жылдан бери агайдык болду. Эми билбейм кимиси болот, кандай болот. Жөнөкөй эле конкурс кылып койсо болот, сөз жаркын элесин эмес. Бирок аны жанагы аксакалдар жасаса болот. Катышыш керек. Башка өзү 20-30 эле кудул бар бир бактаса. Көп го дейм. Эми жалпы мындай ушу казанда кайнап жүргөнчү, кудулдукту кылып жүргөн могу. Болсонбек мырза, ойлоп атасызбы, учурда куудуларды басып бараткан Эгемен клубтун балдары учурда өтө мыкты деңгээлде өздөрү аткаруу өнөрүн тартып алып жатат сахнада. Ага кандай карайсыз? Сонун эле карайм, эмне жаман карайм. Иштеп атат да. Иштесе басып берсин, эмне болду? Иштесе чыгат бекен бирдемке? Ооба. Иштеп атат. Бутак элдерге. Биздечи, биздин куудулардачы иштесе чыга белет. Куудулдар ал ошол азыр дүңгүрөтүп аткан жигиттер возрастты карап турган, кийин эртең бала чака болгон мезгилдерде ушундай скоростко түшүп калышат. Биздин Кыргызстандын менталитет, экономикалык жашоо шартына байланышканда ушундай болуп калышы мүмкүн. Себеби турмуш ушундай болуп калат. Биздики деле ошол Эгемен клубтун возрастындагы кезибизде биз деле чырылдатканбыз элди. Элдер киргиле дечи. Киргиле биз мынтип эс алалы деп. Дем ала албай калдык, күлүп атып деп. Буларды азыркы жаштардыкы мындай короткий болот го. Биз кадачык дубалга коялы ургандай элечи. Бизден оокатта бир жерде келип эжелери чыгып урушкан. Ырдабайсыңар, кандай эмесе өлөйүн деп калдык, күлүп атып деп. Жок эже. Кандай кызыксыңар, ырып бир чала келбейсиңер деп. Бизде үчөлөр бар болчу кезде. Ошондой доор болгон. Анан эми бул эми чыгармачылык эме жок. Ким изденип, ким сонун шоколад таап айтып алган болсо, эл кабыл алып, сөзү кетти, болду, доору башталды. Бүттү ушундай эле. Талант Анарбаев 5 элек тобунан быйыл концерт берди. Акыркы убакта ал киши бербей калган эле. Ооба. Көз карашыңыз кандай ага негизи? Эми көз карашым кандай болмогон эми, талант экем. Кээде мен өзүм деле таң калам бул кишиге. Аябай таң калам. Бул кишини мен билгенден Америкада иштеп келди, мигрант болуп. Бир түрү эле чоң саясий арена ачып кетти. Партияларга ишенимдүү бир мындай бир агитатор сыяктуу болуп, ошонун камчысын чаап калат. Бирок анысы бат-баттан алмашат. Анан бир түрүп акем халал тойлот алып барып калат. Намаздыкөй киши өзү, мен билген намаз окуп жүрөт бул киши. Ошон үчүн мындай бир таң калып бүтө албайм да. Эртең кокус кыргыз эли аябай комуз четкенде каалап аткан болсо, бул киши комузда четип көрүшү мүмкүн да. Эмне болот болду экен деп. Эмнени болсо алып кете берет. Эми алып кете берет дегенди билбейм, бирок мындай кызыгып көрөт да, башын тыгып көрөт да. Кыргызча айтканда. Түшүндүм. Бирок Тынар Курбаналиев менен Талант Анарбаевдин айырмачылыгы эмнеде? Сахнадагы айырмачылыгы, сахнада айырмачылыгы Тынар акемдин эң күчтүү айырмачылыгы бул куйма кулак киши. Тынар акеде ушундай бир сапат бар.
уккан нерсесин угуп баратып ушу иштеп туруп ушундай историялар болгон биздин кудулдардын арасында. Көшөгөнүн биягында момундай интермедия момундай сатира чыгардым деген угуп туруп сонун экен деп туруп чыгып туруп уруп койгон ошол эле сатираны. Дарс этип уккан жери кетет. ошондой кылып андан да көркөмдөгөн болуш керек. Ошондой кылып уруп койгон киши да, мисалы үчүн. Мен ушул Тынар экенин эң мындай күчтүү сапаты куйма булактыгы. Талант экеники менин оюмча бул жаттамалык болуш керек. Айырмачылыгы ошол жерде. Элге көрүнгөн жагы. Анан жеке адам катары экөө эки башка адам. Ооба. Тынар байке, сиздин устатыңыз да негизи, Эме, агаларыбыз да. агалар устат эмес. Устат Рахман Разыков мага. Устат Рахман Разыков. Бул мындай биз армиянын призиви сыяктуу элебиз. Деттер, биз ортодогу биз жашыбыз боюнча 5 айры черпактар, биз дух сыяктуу болуп мындай. Ушу сыяктуу болуп эле бөлүнөбүз да. Бизден 2 жыл мурда чыккан бешлик театрга. Бештик тобу. Анан биз чыкканбыз. Албетте буюрса биз дагы урматтуу телекөрүүчүлөр, жакынкы күндөрдө Тынар байкени дагы биз куттуу студиябызга чакырабыз. Ал кишиден дагы ушул Бештапан боюнча да көптөгөн маалыматтарды алабыз. Канткен күндө дагы бизде Болсунбек мырза жакшы сөз айтты. Ал биздин агаларыбыз болот, устатыбыз, биздики Рахман Разыков депчи. Дегени менен Рахман Разыков сиздерди чыгарып койду. Албетте арты кайырлуу болсун. Эми Рахман Разыков чыгарган болсо, сиздер дагы Рахман Разыковдой болуп чыгарайын деген шакирттер барбы? Ниет барбы? Ниет бар. Башты алга кадам коюп койгонбуз. Просто бизде ишке ашырып алып турган көрсөтпөсөң, орто жолдо айнытып да коюшу мүмкүн. Муну болбойт анан бирок шак таштаганбыз тозун. Азыр Рахман Разыков жок. Сценарийди кимдер жазып атышат? Эми айтып атпайм, айла жок, башка түшүп калды. Өзбүстөр. Колдон келсин жазып, бирдеке кылып жасап атабыз. Анан кара комментарияден уксаң, тиги бу деп калат. Анан элге жагып кетсе, анда метер сүйүнөбүз. Ушуну болгон эле биз кемчилдигибиз. Ушул агай тирүү кезинде айтчы, бирдеке чимелеп келсең, мен карап берем. Анан болсо болот, болбосо ойноп койсоңдар. Менин бала, мен сатира жазып баштаганда, мен көчтө турган киши жок болчу. Силерде мен турбаймын дейчи да. Анан мен агайдын 66 жашында өлүп каларын каяктан билипмин. Ойлогонбуз 80ге чыгып барса, кийин мана болуп жазып калабыз да. Ушундай экен, жазып калдык. Рахман Разыков агайды 5 тапан кудулар тобунун балдары качан эскерип, Куран окуп, көздөн жаш агыздыңыздар эле? Муну бир идеяларыбыз бар. Бул азыр бештикте Тынар аке менен Каныбектин бул идеясы болду да, могу жаркын элесин арлаган. Анан бул убакыт өстүн, ал кишиде Рахман агай өзү айтчу илгери. Мен муну досторума караганда деп аралашып кудулдар тобу айтат да. Мен ушуларга караганда көбүрөөк жашайм дейт эле да. Анан кантип билдиңиз десең, менин шакирттерим да айтат, шакирттер айтат. Биздин устатыбыз Рахман болгон деп айтат. Мен ошондо 3 муун жашайм деп айтчу да. Анан ушундай бир узак мөөнөткө жашап калыш үчүн досум аракет кылабыз деп ойлойм. Суроону кайталайм. Рахман Разыковду 5 тапандын балдары качан акыркы жолу Куран окуп, сөзгө маани бериңиз, Куран окуп, көздөн жаш агып эскердиңиз, үйдөбү же каякта? Мына жеке турмуштабы? Мен көп эле ыйлап Куран окуп акыркы жолу качан? Мен айтта деле окудук. Анткени менин байкашымча, Рахман Разыковдун жанында көп жүргөн ушул Болсунбек Стакеев болгон деп ойлойм. Ал саясат жөнүндө көп сүйлөшчү. Абдан көп сүйлөшчү. Билбейм, өздөрү ана эмне болот атя болсун деп ушинтип. Мен да жаңылыктарды угуп келип айтчым. Гезиттерден окуп келип. Анан мындай деле агай дешти ыйлабың келип кетет кээде мындай. Сонундай устат катары мээрин төккөндөр не эстейсиң? Мага киши такыр чымыңга да зыян жок болгон. Сөзсүз да күлкүлүү бир сонун көзү менен эске келгенде көзүң жакшылданып атат. Бирок толкунданасың. Биз жакшы кишиден мындай сабак алып калганыбыз жакшы болду. Көп эле айтышат, тартибиңер жакшы айланайын. Ошол агайдан өткөн бирге болгон. Ойлоого барганда айтышат. Рахман Разыковдун шакирттери деп айтышат. Ооба. Сөзсүз, Сөзсүз. Рахман Разыков колдогон саясатчы ким?
колдогон мадагамадым арыкта. Надаханмадым. Ооба. Сиз колдойсузбу ал кишини? Колдойм. Эмнеси менен? Тарт эме го, жизнь кайтпайт го ордунан. Принцибине. Кайсы адат сапаты жагат сизге? Принципке турган сапат жагат. Чынында ушундай экен? Ооба да канайм. Бул азыр мына бүт тарых, бүт деме баары көрүп, жок дейин десек мына көрсөтөт атпайбы? Өзү эле. Ооба, баарыбыз көрүп атабыз го. Ушул эле киши турду го. Өзү айткандай, кылдай кыйшайбай деп койгу, ушундай сөз бар го, айта берет го ушундай. Келатпайбы? Рахман Разыков тирүү кезинде ушул үчөөңүздөр жолуккан белеңиздер, Адахан Мадымаров менен Жок. сиз? Жок, мен бул кишини негизи Текебаев менен Мадымаровду 7-класстан бери мындай таанып, анан аябай эметип калган кишимин да, баламын да. Жакшы көрүп, себеби экөөнүн тең сүйлөгөндөрү жагып, мен ага кезде булардын жылдыз жаңанын кези экен да көрсө. Дүпүрөтчү да. Ушу менен кошо Кубатбек Байболовдорду баарын жакшы көрүп, чоңоюп, гезиттен тынбай окуп, чоңоюду анан агай көп эле колдоп жүрдү. Ошто жүргөндө биздин балдар кошо колдоп жүрүштү, бирок агай өткөндө деле бул киши менен такыр мындай жолугуша албадым. Ага сүрдү экен. Сүрдү. Өзүм урматтап сыйлайм, бирок сүрдү экен, дап мындай учураша албадым. Анан быйыл 2023, былтыр 2023 бир Кудайдын кудурети менен бир куда сөөк болуп калып атпайлы. Анан Адахан Мадымаров менен. Ошолор партиясында иштеген жакшы мүчөлөрү менен бизге келин болуп калган, ошондон куда сөөк болгон. Ошондо биринчи жолу учураштым. Бала болуп, ушул киши ушунча жыл мындай эметип саясатчы катары колдоп келатып, биринчи жолу учураштым. Сүрдү экен аябай, дагы деле. Дагы деле колдойсуз. Иә. Дагы деле колдойсуз. Колдойм, эгер принцибинен тайып кеткен болсо сразу колдой алам. Себеби ушундай туруктуулугу жагат мага. Жолукканда айттыңызбы ушул сөздү? Жок, анда эми Кудайга келсе саясат жөнүндө эмнеге сүйлөмөй элек. Келиңиздер, өтүңүздөр деле турдук болду. Сүйлөшө алган жокпуз. Эми 5 тапан эмне болот? Эчтеке болгон жок. Туп-тура сонмойгон. Шарт калактарын алып чыгып мындай сүзсөң болот сразу. Төптөбүз отура калып сүзөбүз. Керектүү маалда. Азыр эми болгону союз өзүнчө ишти жүргүзүп, мен өзүнчө ишти жүргүзүп, кээде Ильяс экөөбүз кошулуп алып жүргүзүп, Каныбек Тынар экен менен кээде жүрүп калат. Эми жашоо шарты ошто. Ошон үчүн баягы жердин кыртышына жараша дегендей ошо шаякта жүрүп калып иштеп калдым. Анан эми билбейм, бир чукул кырдаал болуп, бир идея болуп, кегиле балдар деп калсак, бизге кыйынчылыгы да жок. Өзүбүздүн группабыз бар. WhatsApp группабыз. Өй десек, акыл кошуп, бир отуруп, түз сүйлөшүп, кеңешип, кепчип туруп, сразу ишти кылып кое беребиз. Негизи Күмөндөр байке, же Абдылда байке, же Жамбыл байке, Борончу байкелер мүмкүн сиздерге жолугуп, балдар келгилейин бир 5 тапандын немесини, чыгармачылык кечесини бир башкача этап менен өткөрөлү. Рахман Разыков агайыңарды жоктобогула, биз барбыз, биз турабыз дегендер болдубу негизи? Андай болбойт го дейм. Неге болбойт? Неге болбойт? Болушу мүмкүн. Болбойт, биз деген а кишинин группасындабыз. А кишини ошондой чыгармачыл болуп, калемай курушчу, баарын камсыздап келатканды билишет. Ким алат андай жоопкерчиликти? Албайт. Албайт да. Эгер албаса деле кыйын го дейм, ошончолорго тамаша таап берип, ошончолордун ишин жүргүзүшкө. Жөн эле чыдаш керек. Иштегиле деген жашнакай эле устат. Агайдын орду чоң бекен? Иә. Агайдын орду чоң. Орду абдан чоң. Орду абдан чоң. Билинеби кээде? Баягы ден соолук менен эркиндиктин кадырын дейт. Андан ажыраганда билесиң дейт да. Ошо сыңары досум. Бүттүк нерсе маңдайыңда, жаныңда жүргөндө эч нерсенин баркы жок досум. Анан кеткенден кийин ошон үчүн жанагы деле өкүнгөндөр ошондон болот экен да. Колдон келишинче ким болбосун сыйлашып калыш керек экен. Тирүүлүктүн символу сый экен да таяңгар. Ушуну түшүнүп калып, бирок эми ушул жашта деле Кудайга шүгүр түшүнүп калганбыз. Азыркы жашоодон кимди жоготуудан коркосуз? Азыркы жашоодо бир адамды айтып атасызбы, же жалпы? Жок, мен машина айткан жокмун, адамды. Коомду айтып. Ооба. Адамды эми
Мен негизи мындай түшүнөм да, Кудай сактасын го. Мисалы үчүн негизи рызкыбыз бар үчүн жаралабыз да. Туура. Бу дүйнөдө энчибиз бар үчүн жаралабыз да. Анан кетиш да бул чындык да, акыйкат да. Акыйкатка моюнсунам. Ошон үчүн көп кыжалаттуу болбойм. Эми конечно жоготуу өтө оор. Бирок ошону туура эле кабыл алышка аракет кылам да. Кимди? Ким кайсы ким дегенде эле ким баары эле деле жакындарыбыз бар да, мисалы. Атамды былтыр жоготтум. Апам бар быйыл. Апамдан корком мисалы үчүн. Мен баягы бала катары, энең да алба ошондой. Анан бирок тагдыр эмес сүйлөсө моюнсунабыз да. Как барасың? Арты кайырлуу болсун. Рахмат. Айшытабыз кандай киши эле? Мен сурайын десем тең туштарда жок деген. 90га чыгып кетти да. Анан кайсы бала айтчы. Атам жаман шүмшүк эле деп айтсын досум. Баардык бала атаны мактайт го. Ошон үчүн да жанагы атанын көзү өткөндө жуунтат го. Ошондо жуунтканда дагы балдарын жуунтат экен да. Эмнеге дегенде атадагы кемчилдикти бала эч кимге айтпайт экен. Эгер баласы жок болсо, анда бир туугандар жуйт экен да. Бир тууганда кемчилдигин бир тууган айтпайт экен. Анан жөнөкөй турмушта ошондой жер айтпай атканда жөнөкөй эмен айтмак беле. Атам мен баары бир сен деле атаң, мен деле атам. Бир сонун бир кирейген аска да. Атаңыз менен өткөргөн акыркы кезиңиз кандай болду? Атам эми Кудайга миң мертебе шүгүр, адам баласына кандай өмүр берип, кандай өмүр сүрүш керек болсо, атам ошондой өмүр сүрүп өттү. Жашынакай жашап, адалдан ырыскы таап, баардыгын ордуна койду. Анан жашынакай болуп барып, анан мындай эйде анама карып барып, анан бир таяк менен басып, эки таяк менен басып, анан колтукта басып калдык, анан барып отуруп калды, анан тура албай калды, ушинтип барып анан барып карып анан жерге жакындап барып анан кетти да, мындай шарт эле Алла таала биздин колубуздан жүрүп алган жок. Ошол кездерде Кудай таалам бизге да сыноо берди, балдарына. Карайын баккылачы атаңар деп. Атам өзү 7 жашында жетим калган, чоң атабыздан. Атамды атасы жок сынаса, бизди атабыз менен сынады. Анан өчүтүп менен бактык. Анан эми багыккандан кийин эми жанында отурасың, сүйлөшөсүң. Эмнени гана сүйлөшпөйсүң. Акыры жазап кет, болду. Тиги мен өчүрсүн, интернеттин өчүр, уктайын дейт. Анан кайра тургузуп, жанагын койсоң болот. Сүйлөшүп берсең болот дейт. Анан сүйлөп бересиң. Эми атаң түгөнбөгөн бир эме да. Түгөнбөйт да. Кудайга шүгүр, мен жаратканга чексиз шүгүр. Атамдын да мээримине тойгом. Аллага да ыраазымын, жашынакай кылып. Көп адамдар арзу кылган өмүр берди атама. Кудайга шүгүр. Эмне деп сүйлөдү акыркы сөзүн? Өзүң карасаң болмок болом дейт. Өчүрүп менен карайт элек да 10 күндөн биз 9 бир тууганбыз. 10 күндөн карайт элек. Анан ошо июлдун аягы болчу. Атам мен карабай карайм дедим. Эмнеге карабайм? Карайм. Бирок эми өчүртүп келесиң ата дедим. Азыр менден башка да балдарыңыз бар да дедим. Мен ушу сентябрдын аяктарында келип калам ата дедим. Сен андан көрө ыраазы болуңуз дедим. Мен бир иш кылайын эми ыраазы болуңуз. Ошо бир эле жолу атама мен ыраазычылык кылып калыптмын. Башкалар да кой калыптыр, антиги өлүп каларын. Жашынакай түрү өлүп калды да. Андай багып атканбыз, бирок мындай тарс эле кетип жүрдү да. Анан өзүм сүйүп калам кудуңдап. Ыраазымын деп эметкенине оозунан угуп калганына аябай кубанам да. Аз кээде кайгырасызбы, өзүм чынында караган эмес экенмин депчи? Жок, мен чын жүрөктөн кылгам. Мен атам шылындайт эле. Таң озо коркок дейт эле. Эмнеге десем, мен эң чоң агам бар, ошол экөөбүз айтып, өкүңөр коркок экенсиңер дейт эле. Негизи оозуман сөз чыгылыктуу кыргып турасыңар ордуңарда депчи. Жанында карап жатабыз да. Анан мен баратканда Кудайдан тилейт элем, Кудай, уят кыла көрбө, уктап калбайын, ушу атам жана карап деп барчы. Өзү жашоодо аябай уйкучумун, бирок Алла таалам ошо мени укумда эме берип койчу да. Шарт ойгонуп,
Шап эле айтканын алып келип сразу тейлеп коет элем. Мен эч мындай эме кылган жокмун. Ыраазы элем да. Аллага чек шүгүр. Колдон келишинче мындай. Адам кичине жалкоо болуп мен да кичинекей жалкоо болуп калган жок мен да. Чын жүрөктөн одуман секирип туруп чуркайсың дедим да. Кимди катуу сагынып жүрөсүз? Охудан көрүү, сен жаман сонун суроо бердиң го. Чынды ойдам ойлонбогон сонун суроолор берет экенсиң. Кимди өтө катуу сагынып жүрөсүз? Өтө сагынган жокмун да, сагынгандар бар. Өтө сагынып кандай бандай сонун адамдар бар да, кийин жашооңдо жогоруп кетет. Эми жашоо шартта ар кандай болот. Ошо сагынып калсаң да, эмне кылат экен деп өзүнчө күлүп, бир күлкүлүү окуя болсо. Мен мына азыркы жашоодо устатты сагынам. Анан жалпы мен эле эмес, кыргыз эли деле сагынат. Чоң ажын сагынса керек делебиз. Ошол сыяктуу мен да сагынам. Ошондой адилеттүү сүйлөгөн кишилер азыр аябай керек эле коомго. Тим эле абадай керек эле деп ошолорду сагынам. Атам албетте, анан жөнөкөй эле. Тебетейин алып келип алгансың кээде. Жыттап коесуң. Той алып анан жүрө бересиң. Заряд алып. Акыркы жолу эмне белек бердиңиз эле атаңызга? Мен эми атам мындай эми барып кийгизе коеюн десем, ал атам кыздары да көп да. Ал кыз бала өзү кийинтип коет экен. Анан атам өзү мындай аябай кол ачык, небере чебереси көп, келсе ар кимисине акча берип берет эле. Атам акча керегин билчүмүн да. Өзүнүн пенсиясы укмуш, анан ошончо бала чака анан ушу барган сайын бир 5.000 сом, 3.000 сом, 4.000 сом мындай бирок майдалатып чалып барчумун. Ага майда керек болчу да, бир 200 сомдук, 500 сомдук, 1000 сомдук кылып майдалатып. Бир жолу бир баягы карап жатканда бир дос балам 5.000 сом берип, мен Айштага карап атпсың эми бата берип коесуң деп берди. Атам onu дос балам берди. Рахмат балам, рахмат. Өмүрүнө бата бер. Эртесине могу майдалатып кел деген да. Ошондой эле билип калгам. Значит, атама майда керек экен деп. Атаңызды сагынгандай, Айшта абыз сагынгандай, азыр Айша апабызды сагынасызбы? Ооба да, ошончо айтат да сени. Өлүңгө сени мындай оорак болчу жаман элпексиң деп алам деп берет да. Мен негизи мындай эме көрөм. Жашоону бумеранг көрөм да. Эң коркконум ушу да. Жашоо ушундай болот да. Кимге зыян берип, кимге кордук берип, кимге кайгы берсең, аны мындай көрүп туруп анан кетесиң. Ушул акыйкат, мен ушуну аябай ынанам да ушул нерсеге. Ошон үчүн эн атама меттиң келбейт. Кудай үчүн деп дейм да. Кудай эртең мени Кудай азыр атайын эме ден соолукту мага берип туруп, алар ден соолугун алып туруп сынап атат да. Эртең менин башыма келип калсачы. Бирок карыганда аябай кыйын экен. Мен көп учурда өзүм атамдын ордуна койдум. Иши кээде коркот, анан келебеби деп берки бир туугандарым айтып калат. Келбесе мен турам да десем, деп калат да, чочуйт да кадимкидей. Ошончо аласы туруп, анан коркот экен деп баягыда. Аябай коркот. Тим эле бир эмне болуп кетет деп мындай коркосуң. Болот. Апамды аябай сагынам. Апамда Азыр Айша апабыз көп кайталаган сөзү эмне? Эмне кылып атасың барам? Болду. Анан ушу жакшы, Кудайга шүгүр. Өзүңүз, мен эмне отурам. Жакшы, анан бүт апам өзү ушундай киши. Болгон апама окуяларды божурап, шашпай айтып берип коюш. Анан сүйлөп укканда өйкайланайын, жакшы жаңылыктарың бар экен. Жыргап калбадым мен. Мейли. Беркиледин сурасоң, чоркоктон эле кыска эле бардым, анан келдим деп коет. Сен жакшы ушу шашпай айтып бересиң дейт. Өзү апам көңүлү айтам. Ал уккан апам, укса деле узак кылып шашпай айтам. Көңүл калтырбайт. Ооба, көңүл калбаш. Эми азыр атаңыз болгондо эмне кылмаксыз? Ушул эле мурун эле кылчумун, ошону эле кылам. Арып атам барып өпкөлөп моюндан жыттап. Анан тамашаласаң, өзү да тамашакөй киши болчу, тамашалашат эле. Ошону эмне кылам андан башка? Моюнума көтөрө албайм. Өзү даңкыган киши. Улуган урматымды кылмакмын дагы деле. Акыркы эле учурда Камчыбек Ташиев жумуштан кетти деген маалымат кыргыз элине
өтө катуу тарады. Hı. Кандай абалда болдуңуз укканда? Уккандабы мен? Элдин баары эле эме дешти го. Шок. Пранк болуп атат дешти го. Мгм. Туурабы? Ана мен кээде баягы саясатты көбүрөөк көргөн адам катары элдер сурап атышты, могу точнобу, точно эмеспи дешип. Ана мен тамашалап айттым. Муну кокустан эле түштөн кийин болуп калды чото. Бул болжолдонгон иш эмес го дедим. Андан кийин замдар кетти, анан бул серьезный экен дедим. Бул болуп аткан нерсе ошойт. Анан элдер таң калып атты. Бул таң кала турган нерсе жок эле да. Ушундай болмок да, туурабы? Бийлик бирөө эле да. Эч убакта эки бийлик көргөн эмесмин мен. Суроо да? Кодулсуз. Эмне себептен саясатка кызыгасыз? Билбейм мен, бала кезден эле кызыгам мындай. Өзүм тарыхый кемелерди көп көрөм. Саясатчылардын басып өткөн жолу, дүйнөнүн оңдогон чоң реформаторлор жөнүндө интерес кылып кызыгам. Хандар жөнүндө кызыгам. Анан ошондон болсо керек. Мындай. Ошондон кызыгып калсам керек деп ойлойм да өзүм. Болсунбек Стакеевдин жаш кезиндеги арманы эмне болгон? Кичинекей кезинде, любой кичинекей кезинде кичинекей баланы баары арманы качан чоңойом деп жүрөт го. Ошондой эле болгон менин деле арманым. Качан бир чоңойом. Кичинекей болуп эле кечке чуркайта берет, тияка тезирээк чоңойсом экен деген бир мындай илгери укмуш сонун ойлор баардык эле адамдын көкүрөгүн уяласа керек. Арман деле жок. Кудайга шүгүр айтып атпаймынбы? Арман болгондо эмне элде мен кудайга шүгүр баарчылык эле үйдө чоңойгом. Атам менен көрүп аткандар деле менин айылдаштарым көрсө деле айтат болуш. Ошондой мындай кенен эле курсагым ток мындай. Ташнакай үйдө чоңойгом. Арман жок чоңойгом мен наоборот. Бир суроо. Аллах таалам сизге 3 күн убакыт берсе. Не боюнча? Болсунбек 3 күн убактың бар. 3 күндөн кийин жаныңды алам десе. Мүрзөңүздүн үстүгө эмне деп жазмаксыз? Успеть эткиле балдар демекмин. Ребята, успеть эткиле демекмин да. Адам өкүнүч дейт да. Böyle alımları айтып жүрөт, негизи көп айтам. Жөнөкөй маалым эмес, жөнөкөй адамдар айтат го. Аятаңыр жаштык кылып, деп басып өкүнүч бул жашоонун бир ошо жүргөн бир синоними сыяктуу эле. Өкүнүшөт баардыгы. Убакыт качан бүтөөрүн эч ким билбейбиз да. Ошон үчүн ушуну айтпак болушум керек. Мен деле жүрөм да өзүнчө, успеть этем деп, бирок айтмакмын ошону. Успеть эткиле 3 күн эмнени жетеле билбейм. Бирок айткан жары болгон жакшы сыпаттар менен жетем. Жакшы сыпаттар менен шарият негизинде Алланын ыраазылыгына жетет депчи. Аны көбөйтөсүң 3 күндө, бирок жетишпейт деп айла кетме. Акча өмүрүңдө канча тентектик кылдың. Анан арман катар жазбакмын да. Балдар тездеткиле, кечигип каласыңар. Успеть эткиле демекмин. Болсунбек Стакеев акыркы жолу качан ыйлады эле? Ошо атакем узатканда ыйладым. Атакем узатканда аяк ыйладым. Өзүм да билдим, ыйлак бала экенмин. Айга мындай көтөрүү кыйын болду. Жок, көтөрүп ошо айтышты. Кокус өлүп калса өлмөк экенсиң бала депчи. Бул эми баары билет элек коем, кой кичине деди, бирок ошентсе деле баары ичиң ачышып кетет, баягы чоңоюп эркелеткен истегени. Баардыгы эле балада болсо керек. Ушундай ыйладым, катуу ыйладым. Азыр үйгө барганда орду кандай билинет? Жаман экен. Жаман. Мен эң жаманы мен экинчи агам багат атамды. Эми атамдын ордосу ошол экинчи агам бергенбиз ошого. Ошол атамдын немеси ата кесип. Атам аселчи киши, ошол агам да аселчи да. Анан теңтүштөрүм менен биякта шаарда сүйлөшүп атабыз. Мен агам аты Темиш да. Анан атам атын айтып, баланчанын үйүнөнбү десем, деп сүйлөшөтсө, жок деп агам атын айтпай, Темиштин үйүнөн бурулганда эле кетет деп, бир паста атам аты өчүп калыптыр да. Ошондо мындай баары сөзгө эсиме келди. Бул өлгөнүң өчкөнүң деген сөз экен деп.
Өлгөндөн өчө тигесиң. Аракет болсоң өчө тигесиң. Элдер айтып атат муну менин теңиштер алар деле абыч деле сүйлөп атат дем атамды ордуна. Дедим ушул. Ушул экен дедим да. Конечно, ушу аябай өкүндүм өзүм. Жүрөгүм ооруду аябай. Атадан артык уул болдуңузбу? Мага эл айтсын. Мен уул болдум дебейм. Бир туугандарым деле атамдын жолун жолдогондор бар. Атаман артык болгонго аракет кылышат баардыгы бала. Мен да аракет кылам, атамды уят кылгым келбейт. Баланчанын баласы тептиргим келбейт кыргыздын менталитети боюнча. Анан артык уулумбу, кем уулумбу, тең уулумбу аны коом айтсын. Мен айтсам болбой калат го дейм. Уят. Бирок мен атаман кем ойлойм. Атам кылган иштегесин кыл дедим. Өзүм атаман кем ойлойм. Атам аябай мээнеткеч, иштерман, сонун киши болчу. Мен атамдай иштерман эмесмин. Мүмкүн ушул жакшылыкты апама кылсам, кийин деле ушинтип арман кылбайт болушум керек деп ойлойсузбу кээде? Ушул жакшылыкты? Азыр мынакей, азыр мен сиз Болсунбек мырза түшүнүп атабыз. Сыртыңыздан күлүп жооп берип атасыз, бирок ички жүрөк чыдабай атат да. Буга эме калуум көнүп калган өзүм. Көнүп калган. Башыраак ошол жаңы болгон убакта да мен түйчүмүн да, мукактан үйөт элем, азыр кичине дагы кайттыбы, же убакыт өтүп мындай эмет унчак болупсуз го пенделер. Ооба да. Унтуп баратабызбы ошон үчүн дагы мындай сен айтып атканың жумшак эле келип атат өзүм анчалык. Эме деле эмес өзүм. Бирок ушул жаңы кезинде оорлоо болуш айткан. Жөн ата жөнүндө сөз уксаң деле ыйлагың келип кетет да. TikTok'tu же Instagram'ды ача койсоң, аталар жөнүндө сонун нерсе чыгып калса, жөн эле эсте ыйлап коесуң. Атаңыз Айшат абыз эң көп кайталаган сөзү эмне эле? Эң көп, аябай көп айткан сөзү. Бир муштуңду жумсаң, бир муштуңду ачып барам дейт эле. Экөөнү тең жумгага дейт эле да. Бул катуу сындырып коет дейт. Ачсаң, ачкан бойдон каласың дейт эле. Бирөөнү ачып, бирөөнү жумуп барам дейт. Жашоо эки полоса дейт эле. Эки сызык. Ак кара күн түн дегендей жумулат ачылат дейт эле. Сахна. Кодулду сахна жылдызды дейинчи. Сындырат бекен? Не? Сындырат бекен? Не? Сахна жылдызды сындырат бекен? Өнөрлүү адамдардын өнөрү өтпөй караганда сынат. Каалайсың, каалабайсың, бул мыйзам ченен жаратылыштын көрүнүшү. Чөт. Кечээ элдер, ой, сен укмуш эзип аткансың. Молодец деп келип жонуңду таптап аткандар. Бир карасаң, сенден сонун аткарган адамга өтөт. Изилтил ушундай. Эл өзү билет каалаганын, эл жакканын көрөт дегендей. Ошондо сынат. Сынып, аттең ай дейсиң, бирок Кудай дагы эми күчтүк болуп иштебеш керек. Неге? Бул өнөр жаш көп деле тандабаса керек кудулдук өнөр. Башкасын билбейм, кудулдук өнөр жашты. Тишиң бүтүн болуп, сөзүң таза чыкса эле, тапкычтыгың болсо, ошол кезде деле ошо технологияны өнүккө маал болсо деле ал адам көрөт да ошо нерсени. Айта берсе болот. Бул чеги жок биздин өнөрдө. Болсунбек Астакеев сахнадан курсагы ачып, кыйналып, жөө үйгө барган күндөр болдубу? Курсак көөл ачты го, биз ошондой курсак ачкан маалда жашап калдык го. Азыр ачпайт го эми кыргызстанда. Жок дегенде, эмактан котор десең, намбаганга салат да. Ал убакта билесиң да, суббота күнү болуп калса, понедельникке чейин күтүшкө туура келет. Бирөөдөн карыз кара албайсың, эч ким бербейт. А кезде уруштой акча колдо көп деле кармалчу эмес билесиң да. Акча ушунчалык аз болчу. Ушундай кезде эл катары ачык болдук, неге ачык болбойбуз? Кезересиң. Бирок сахнада кезерип кулап калбадык, Кудайга шүгүр, эл деген бар, элдин баласы болгондон эл өзү багат. Бирок артисттин бир күнү хан көрөт, бир күнү ит көрөт дегендей ит көргөн күндөрүбүз бар. Бир сумка акча менен жолдо калып кетесиң. Жеген эчтеке жок, бир сумка акчаң бар. Кандай кайгылуу. А кезде мындай азыркыдай машина өтпөйт эле. Коя балдар машина жок, уктайлы эртең менен деп. Эртең мененки үмүт кыласың. Анда бир машина өтүп калса сонун, ушундай болуп жашаган күндөрүбүз болду эми анда. Кантип утасың ал тарыхта биз. Азыр эми жакшы эле Кудай шүгүр.
Урматтуу теле көрүүчүлөр, мынакей мүмкүн болушунча биз аракет кылып Болсунбек Ыстакеевдин ачылбаган сырларын ачканга да аракет кылдык. Бирок биздин негизги подкаст көрсөтүүбүздө биз ушул куудулдардын, жылдыздарыбыздын, шоу бизнестин жылдыздарыны биз чыгармачылыгы жөнүндө, альбому жөнүндө, мунуларды эмнеге ырдап койдуңуз эле деп суроо бербейбиз. Биз мүмкүн болушунча бир өзгөчөлүк тараптарын да көрөлү. Анткени биз баардыгыбыз телеканалдан же интернет тармактарынан биз сөзсүз түрдө бул ырчылардын кайгысы жок катары көрөбүз да. Эми мисалы Болсунбекти сахнадан көрсөк, бул балада кайгысы жок, ушунуку жыргал, бул мындай деп ойлошубуз мүмкүн. Жок, сахнанын артында өтө чоң Ооба. эмгек бар. Түйшүк бар да, бардык нерседе түйшүк бар досум. Сен журналистикиңде түйшүк бар да ошондой. Түйшүк өтө көп. Бүттүк нерседе бар досум. Түйшүк өтө көп. Ооба. Болсунбек мырза, сизге чоң рахмат. Рахмат. Эркин микрофон. Элиме эмне кылабыз? Биздин өзү агай уруштура берет. Элиме деген сөздү айтсам. Неге сенин элиң бул деген. Жок десем. Бул элиме деп бир эле президент айтыш керек. Эл, ошо бүт эл ошо президент шарайт. Анан депутат ошол округду гана элим деп айтат. Ал башка округду айта албайт депчи. Шайланганда гана элим деп айтат. Бизде урматтуу кыргыз элим деп айта берет го мындай. Ооба, туура. Ошол туура эмес экен ошо агай айтканда. Жалпы кыргыз элине деп сүйлөп көрүп калганбыз баягы устат көргөн адам катары. Кыргыз элине, жалпы кыргызстандыктарга азыр мына дүйнөдө бүт ушундай таң калып бүтө албаган окуялар болуп атат. Ушундай аракеттен алыс болсун эл журтубуз, Кудайым. Тоодо бийик жерде турабыз, Кудайым ушундай бийик жерге чейин чыгарбасын андай аракетинен. Ошо тоонун башында таза абада өз мекенибизде өмүр сүргөн Кудай жеткирген болсун. Кудайым элибизде күлкү, токчулук, майрам, салтанат, концерт, жакшылыктар үзүлбөй эле жыргап жүрө берели. Бар болуңуздар. Чоң рахмат. Болсунбек мырза, биздин студияга келип бериңизге чоң рахмат. Анча мынча биз туура эмес суроо берип алган болсок кечирим сурайбыз. Жок, болду. Алдын ала. Болду. Иш өттү, болду. Болду, кечирим. Мен ойлойм, албетте биздин YouTube каналыбыздан көргөндөр жана ошондой эле Instagram баракчабыздан көргөндөр мүмкүн болушунча биздин келген конокторубузга сый урмат менен сонун комментарийлер жазыңыздар деп өтөбүз. Анткени биздин жылдыздарыбыздын жүрөгү өтө назик деп дагы айта кетели. Албетте. Бүгүн бизде конокто куудул, белгилүү куудул Болсунбек Ыстакеев болду. Ушу менен биздин эфир соңуна чыкты. Буюрса эми дагы биз кийинки эртең бүс күн дагы ушул убакта, дал ушул саатта жолугушканча сак саламатта калыңыздар. Бүгүнкү эфирди алып барган мен Мирлан Муратов болдум. Саламатта калыңыздар.